Дени сак улут, бакубат өлкө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздерге ата мекенди коргоо күнүнө карата Ош шаарында өтүп жаткан бокс боюнча жарышты сиздерге эфир аркылуу чагылдырып бермекчибиз. Андыктан экрандан алыстабаңыздар. Бул мелдеш бизде жакында 3 апрелде Бишкекте жогорку окуу жайлар арасы турнир болот. Биз бул жерден турнирде бул спортсмен студенттердин арасынан өткөрүп жатабыз. Биз ушул жерден биз тандап алышыбыз керек, эң мыкты балдарды тандап, ошо азыркы айтып кеткендей Бишкекте турнирге балдарды даяргерчилик, кайсы балдар кандай деңгээлде, кайсы весте балдар даяр. Ошо балдарды тандап алганы биз ушу бүгүн бир 4 күндүк турнирге өткөрүп, ушу балдар үчүн студенттерге турнир өткөрүп берип атабыз. Бул турнир спорт комитеттен, анан ушу бокс алдын өзүбүздүн дагы бир өзүчө бир идеябыз. Бул да ушу балдарды текшерип алайлы деп. Студент балдарды. Тандоо түрү болуп жатат. Бизде азыр балдардан катышуу 120 окуучу студент балдар болду. 120 бала. Ар бир вестен бир 11, 12, 14 чейин балдар болду. Катышуучулар көп, студент балдар. Бокска биздин мына студенттер кечки сменде, саркы сменге балдар келет. Түштө саат 3-кө келишет балдар. Кечки саат 5-ке келишет балдар, студент балдар келишет. Кызыгуусу абдан көп. Бокстан көп жакка чыгып, ынтылып, ушу бокстан бир кандайдыр бир мастер спорта көп чет мамлекетке чыккан аракетчил балдар көп да. Ушу көбүн байкайбыз, ушу саркы сменде, анан кечки сменде балдарды байкап көрсөк, ушу бокска ынтылып аракет кылгандары көп балдар бар.
жүргізуші 03 жеңіш Артылбеков Тимур аяды. Bundan beteş olacak dengede tutmak, ben bu beteşke kaptanlardan katılıyorum. Bunday özümün hareket kılmak nemege, ümitime jettim dep, maqsatıma jettim dese болады. Ben bu beteşke katışı üçün bu Saliyo mektebinden 11 klassına geldi da. 11 klassına okuyup, ben de aldan maqsattan Kuday bu soğuşu sport menen maşılıp, köptüren ilklerine jetişip, sonra başka çet өлкөлөргө чыгып, insan altın var. Hareket. Бүгүнкү мелдешем мына Ош шаарында жайгашкан жогорку жана орто кесиптик колледждер арасында болуп жатканына байланыштуу студенттердин мындайча айтканда бул эми предварительный мелдештер. Bundan кийин дагы бир жакшы мелдеш болот. Булар универсиада Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайлары арасындагы универсиадага тандамай болот. Ошого биз дагы мына кесиптик лицейлердин арасынан өзүбүздүн залыбызда машыккан мушкерлерди алып келип өзүбүздү күч сынашып жатабыз. Бул жерде мен азыр негизги улуттук даражада калыстык ишти аткарып жатамын. Основной негизги ишим ошо калыстык. Эми спарринг учурунда боксерлорго, мушкерлерге көбүнчө ар шаарда жайгашкан спорт клубтардан келип, макулдашып, ошол мелдештин уровенинде өткөрүлөт спаррингдер деле. Коддум ушундай эле 3 раундтан, 3 мүнөттөн баардыгы толук сакталат эрежелери. Бул айырмасы жаштардан жана өспүрүмдөрдөн, өспүрүмдөр жаштар булар полный экипировкалар кийлет, шкапасы, бандаж, жанагындай шлем маскалары, страховочный полистер баардыгы сакталат. Бул чоңдорго, бул профессионалга жакындаштырып койгон эрежелер да. Бул акыркы мындайча айтканда бир 5 жылдан бери күчүнө кирип келе жатат жаңы эреже боюнча. Будан кийин дагы бир отборочный дагы повтор болот. Мелдештер мына март айларында, анан уже апрель-майларга уже республикага дайындап алат да. Кимдер барып катышат. Биз ошо республикага барып катнашат да. Спорт өтүп жаткан себеби бул 23 февраль ата мекенди коргоо күнүнө өткөрүлүп жаткан соревнования. Бул соревнованияда бардык эле спортсмендер биринчиликти алам деп ой максат коюп келишет. Мен бул максатыма жетиштим десем жаңылышпайм. Мен атаңдашым бул
соревнованияга жакшы даярданып тур. Өтө деңгээлде эле жакшы экен. Мен үчүн бул атаандашым кыйын албетте туудурду. Бул оңой эмес. Ар бир адам өзүн утам деп бул соревнованияга максат койгондон кийин албетте жакшы даярданып келет бул мелдешке. Биз бул мелдешке көп жыл даярдандык. 1 жыл, 2 жыл деп биз бир мелдешке ошончо убакыт коюп даярданабыз. Ар бир спорттун өзүнүн ичинде түрү бар. Келечекте дагы Бишкекке отбор болот бул. Бишкек отбор дагы ошто дагы бир соревнование ошол отбордон өтүп Бишкекке университетке барабыз. Ал жерде дагы ар бир областтан өздөрү терилип, өздөрү деңгээлинде машыгып, жакшы даярданып барышат ал жерге дагы. Артықшылық менен жеңишке Бебеков Нурбек жетишти. 75 килограмм салмактагы мушкеттер рингге чакырылды. Турактын жарыты Бүгүнкү мелдеш өтө жакшы өтүп жатат. Бүгүнкү азыркы жаштарга ушундай спорттун мелдештер тез өтүп турса, жакшы болот эле. Ушундай уюштуруп, тезден уюштуруп туруш керек. Анан кийин биздин Кыргыз мамлекети бул спорт боюнча жакшыраак көңүл буруш керек жаштарга. Анан кийин жаман жактарга барбайт, өздөрүнүн ден соолугун чыңдап, жакшы ийгиликтерге жетишет эле деп ойлойм жаштардын. Ушундай спортту көбүрөөк өткөрүп туруш керек турнирлерди. Биздин мына Ош областын айта турган болсок, жалаң эле мамлекеттин каржылоосу начар. Бардык өзүнчө частылар уюштуруп, ушуну жакшы уюштурган ошо тренерлерге рахмат, уюштургандарга. Мен ойлойт элем ошо мамлекет спортко өтө көңүл бурса экен депчи. Ошондо гана биздин Кыргыздын чыган жигиттери олимпиадаларга жетишет деп ойлойм. Мен постоянно келип, зритель катары көп көрөм. Ушуга кызыгып, өзүм ушу жаштарды көрүп кеткенге кызыгып, өзүм бүгүн келип күбө болуп отурам, көрүп ушундай. Can't be touched, can't be stopped, can't be moved.
dry and the Glock could pop up. I ain't going back to broke, and I'm never gonna stop the puffin'. Not for nothing. The block they need me, the streets they need me, the club scene, nigga, it's mine. Believe me. You don't believe me? Can't be touched. Артықшылық менен жеңишке Devriye tarafı Nuriye geçti. 75 kilogram salmaktағы күштерден 12 çakырды.